Assalamu алейкум, урматтуу биздин Талас облусунун желектүү тургундары. Күнүңүздөр менен бүгүнкү күндө көбөйдө ушу көйгөйгө кирип келатканда оң тарапта Ак Кайың багын билебиз. Ошол Ак Кайың багынан оңго айрылганда болжолу менен 100 метр айдаганда Субанова 211 даректе жайгашкан ушул 2 кабаттуу заңыраган там саатка чыгып жатат. Айлана тегерегин көрүп атабыз. Бет маңдайында да Таластын токою. Ушул мыкты жерде, жакшы локацияда жайгашкан. Ушул там ушундай жакшы шарттар менен бүгүнкү күндө саатка чыгып атат. Экрандан алыстабаңыздар. Мен силерге үйдүн ичин, сыртын баарын тап бермекчимин. Мына кирип келгенде эле ушундай периладан өткөндөн кийин оң тарабында алма бак, гүл, елка жана сол тарабында ушундай летний тапчан десем жаңылышпайм. Ушундай европейский стилде, жакшы стилде салынган ушундай жайкысын конокторду тосочу ушундай жакшы тапчан бар экен, туугандар. Тапчандын жанында ушундай жашыл чөп, газон жана елка бүт бардыгы бар, туугандар. Таң эрте туруп чымчыктардын сайраган угуп отурганга өтө мыкты жай десем жаңылышпайм. Биздин тил менен айтканда чакан резиденция экен. Абдан жакты мага, туугандар. Өзүңүздөр деле көрүп тургандар, бул елкалардын жашы деле бир топко жетсе керек, себеби мындай деңгээлге өстүрүш өтө чоң мээнетти талап кылат. Жалпы аянты сотиги 20. Ушул 20 сотикте үй, коро сарайы менен, алма багы менен бардыгы өзүнүн орду менен жакшы жерде жайгашкан экен, туугандар. Экрандан алыстабаңыздар, үйдү боюнча да айтып берейин. Үй ушкан кирпичтен, ак силикатный сыртында кирпич менен сырты капталган, перекрытиясы плита, туугандар. Жалпы аянты 220 квадратный метр. Биз мына да кирип келдик. Кирип келгенде ушундай чоң холл бар экен, туугандар. Эшиктерин баарын көрүп атабыз. Эшиктерин баардыгы мыкты орехтен жасалган жакшы сапаттуу эшиктер экен. Оң тарабынан баштадык. Оң тарабы бул жагы зал. Залда чакан зал дейбиз. Анткени бул үйдө чоң залы да бар. Азыр аны да тартып берем сиздерге. Бул үйдүн ар бир ремонту, ар бир комнатанын коюлган эмеректери бүттүк жерде дизайнерский учет жүргүзүлгөн. Себеби сочетанияны байкап атабыз. Биз көп үйлөрдү тартабыз. Бирок кээ бир үйлөрдө дизайнерлердин иштегени билинип турат, туугандар. Бул тараптан чыккандан кийин оң тарабында да ушундай чоң зал жайгашкан. Залдын да ичин көрүп атабыз. Өтө мыкты деңгээлдеги жакшы сапаттуу эмеректер турат, кымбат, жакшы ремонт жүргүзүлгөн. Эч бир квадрат текке калган эмес, баардык квадрат өзүнүн орду менен, өзүнүн жакшы нугу менен кеткен, туугандар. Бул жагы зал, бул жерге да аябай көп киши батат, туугандар. Бул тараптан экинчи кабатка чыгчу жана оң тараптан котельныйга, санузелге, коро сарайга чыгчу жак. Жана бул жерде кухня жайгашкан. Кухнянын ичинде да керектелүүчү баардык эмеректер, баардык техникалар бар. Айнектерин көрүп атабыз. Айнектердин баардыгы пластик, чоң жана алдында отопительный батареянын кабыргалары турат. Аябай кенен койгон экен. Экинчи кабатты да тартып берейин мен сиздерге. Экинчи кабатта бул жерде лестницанын да сапатын көрүп атабыз. Аябай жакшы сапаттуу лестницаларды койгон экен. Бул жактан дагы 3 тарапка кетчү эшик ачылып турат. Четинен тартып бере берейин. Бул тарабы дагы чоң зал десем жаңылышпайм. Экинчи кабаттагы чоң зал. Биринчи эле кабатта ушунун алдында дагы бир зал бар, туугандар. Өзүңүздөр көргөндөй, бул үйдүн ар бир айнегине чейин күн тиет экен. Күн чыккандан күн батканга чейин бир дагы ушул үйдөгү бөлмөгө күн тийбей калбайт, баардыгына тиет. Бул тарабында да чакан уктоочу бөлмө жайгашкан. Жана бул тарапта дагы балдардын уктоочу бөлмөсү. Бул жагында байкап атабыз. Айнектерине күн тийип, эмеректердин баардыгы ордоруна коюлган. Бул жакта таң эрте туруп, чымчыктардын сайраганын угуп отуручу өзүнчө бир чакан балкон десем жаңылышпайм, туугандар. Бул жерде ата-энелердин уктоочу бөлмөсү,
мына мен сіздерге айткандай дизайнерлерден ар бир жерде иштеп көрүнүп турат туугандар. Мебель, эшиктин өңү, пол, бүт лестницаларга чейин жада калса окшош турган туугандар. Мына үйдүн бул тарабын тартып берейин. Бул жерде да санузел бар, стиральная машина, бойлер, унитаз, печкадагы топкага чейин бүт бардыгы коюлган, ваннага чейин. Жана бул тараптан бул Коро сарай жакка чыгабыз туугандар. Коро сарай жакка чыгабыз. Бул жактан дагы чакан үй бар. Бул жакта дагы азыркы учурда тартып берейин. Бул жагы да санузел. Бул жерде да керектелүүчү бардык нерсе бар. Видеодон көргөндөй эле бул жер ашкана. Бул жерде чай ичип, тамак ичип отура турган жай. Жана бул тарабында уктоочу бөлмө жайгашкан. Аны да сиздерге тартып берейин туугандар. Өзүңүздөр көргөндөй бул жагы дагы уктоочу бөлмө. Бул жак үйгө дагы ар бир айнегине күн тиет экен туугандар. Бул жагын навести көрүп атабыз, аябай жакшы жабылган. Бул тарабын Коро сарайын тартып берейин. Коро сарайда чөпкана, малкана, очоккана жана бүт бардык сарайлардын бардыгы бар. Үйдүн артында да алмабак бар туугандар. Алмабакты тартып берейин мен сиздерге. Мына ушундай үйдүн артында кенен алмабак бар. Дагы бир рет кайталап кетейин. Жалпы аянты 20 сотиктти түзөт. Бул тарабын көрүп атабыз. Толук түрдө брусчатка басылган. Үйдүн айлана тегерегинин бардыгына үйдүн сырты ак силикатный кирпичтен, фундаменттерин аска таш чапталган, мыкты сапатта салынган экен туугандар. Мына бул жагы очоккана жада калса, очокканасынын ичине чейин евро ремонт жасап, пластик айнек коюп, аябай мыкты шартта калган экен. Бул жактары кампалар, үйдө керектелүүчү нерселерди сактоочу жай. Жалпысынан айтсам бир эшиктин алдына бир 10 машина батат экен туугандар. Аябай кенен. Бул жак гаражга кирүүчү забор. Жалпысынан айта кетейин туугандар, баасы келишим түрдө деп атат. Чалып, эзи менен сүйлөшүп, баазын ачып келип көрсөңүздөр болот. Сөзсүз түрдө келип көрүңүздөр туугандар. Себеби бул тарабында дагы бир тапчан турат. Бул үй мага аябай жакты. Кимге жакса лайк басып, комментарий калтырып, бөлүшкөнү унутпайбыз. Эмге чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар туугандар.